Энелер күнүнө карата Ош шаарында республикалык деңгээлде иш-чара уюштурулган. Мында 7 Дубандан жана Бишкек Ош шаарларынан 200дөн ашуун энелер катышууда. Бүгүнкү жөө жүрүштүн негизги максаты 7 Дубандан келген энелердин ынтымагын, биримдигин, улуулугун, сулуулугун таңазалоо, даңктоо жана жаштарга үлгү болуу. Бүгүнкү энелер майрамына ушундай жүрүш менен кетип бара жатабыз. Майрамдык маанай аябай жакшы. Баардыгыбыздын элибизде тынчтык болсун. Дайыма ушундай майрамдарда энелер ушинтип катышып жүрө берели. Мына бүгүнкү майрам бизге өтө зор күч-кубат берип атат. Апалардын ушунчалык энергиясы ашып, илгерки өзүбүздүн каада салтыбызды, улуттук баш кийимибизди даңазалап, ак элечек менен биз жөө жүрүштө жүрөбүз. Биз ушунчалык апалардын даңазасын көтөрүп атасыңар. Ордолу Ош шаарына келдик. Ушундай бу 5 деген энелердин таманында деп бекер айтпайт экен. Ушул жерде баарыбыз ушу 70ден ашкан, 80ден ашкан апалар. Кыргыздын этникалык ушу каада салтын өстүрүү боюнча өзүбүздүн форма кийимдерибиз, сайма кол өнөрчүлүк ошону даңазалап атабыз. Ушуну уюштургандарга рахмат. Ордолу Ош шаарына келдик. Аябай жакшы экен. Маанайыбыз 5 эң сонун. Ушул биздин негизги милдети элибизди кыргыз экенибизди унутпайлы. Идеология, кыргыздын идеологиясы, бул кыргыздын укум-тукумдан келе жаткан биздин традицияларыбыз, салттарыбыз, ошолорду жайылталы деп, балдарыбызга үйрөтөлү деп, ошентип жүрөбүз да, ошондой иштерди аткарып жүрөбүз биз. Энелер күнүнө карата майрамга энелерибизди бактоо, сыйлоо жана ошондой эле азектөө жаштарга, жаш муундарыбызга биздин улуттук кийимдердин баалуулуктарын көрсөтүү ошол максатта уюштурулуп жатат. Кыргыз пенсионерлери алга!